ыраазычылык билдирем. Бишкек шаарында жеке ишкерлик менен алектенген 4 туугандар Лейлек аймактык ооруканасына жана Кара Булак үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна медициналык каражаттарды жеткирип беришти. Өлкөдө орун алган эпидкырдаал жарандарды бир топ түйшүккө салып турат. Мындай убакта Алматовдордун үй бүлөсү тарабынан жасалып жаткан камкордук элге чоң дем берери талашсыз. Бир туугандар жалпысынан 6 даана кислороддук концентратор, 100 даана атайын коргонуучу каражаттарын, 3000 даана медициналык беткап, 1000 даана респиратор, КН-95 үлгүсүндөгү каражаттарын жардам катары беришти. Семьямдын атынан, балдарымдын, кыздарымдын атынан районго ушул оорудун эмесине карымдуулук уюштуруп, ушул эмелерди алып келип бергениге балдарга чоң рахмат. Алматовдордун үй бүлөсү мындан сырткары оорунун очогунда иштеп жаткан дарыгерлер үчүн Лейлек аймактык ооруканасына 1 тонна, Кара Булак үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна 500 кг буудайды материалдык жардам катарында берерин билдирди. COVID-19 илдети менен күрөшүүгө көмөк көрсөткөн ишкерлерге район башчысы өз ыраазычылыгын билдирди. Районубуздун жарандары, элди уул кыздары келип ушундай элибиздин муктаждыгын чечип аткандыгы бизди кубандырат. 1 тонна буудай медиктерге рахматымды тапшырып берем. Ушыкчылыкта ооруп койдум, 1 тонна буудайды алып келип берип кетем дейт. Мына силерге материалдык жардам. Алды жашын жанында иштеген медиктерге бересиңер медиктерге. Элдин ден соолугуна кам көргөн медиктерге 1 тонна буудай берем дейт. Ал эми Исфана шаарында Өткүр Акбаров баштаган 1 топ жеке ишкерлер Лейлек үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 2 даана, аймактык ооруканага 1 даана кычкылтек концентраторун алып беришти. Аймактарда жардам колун сунуп, жакындан кол кабыш кылган ыктыярдуулардын көп экендиги кубандырбай койбойт. Калктын саламаттыгына кам көрүүдө өз салымын кошуп жаткан жарандарга дарыгерлер да ыраазы. COVID-19 илдети келип турганда бизге жардамга элге кызмат кылып, элге жардам берип отурат. Өтө чоң рахмат айтам жалпы медиктердин атынан. Дайыма бар болуңуздар, дайыма ушундай элге жардам берип жүрө бериңиздер. Бүгүнкү күндө ыктыярчылар мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес, биз мамлекетке эмне жардам бердик деп тынчы кеткендир. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деген ураан менен ынтымак, биримдик менен азыркы кырдаалдан чыгуу башкы максат болууда. Буюрса дагы заказ кылганбыз, 10 күндө жумаларда келсе дагы алып келебиз деген ниетибиз бар. Ошондой бир маалда элге жардам болсун деп эмне керектүү перчатки дагы дары-дармек керек болуп калса дагы жардам беришке даярбыз. Кудай кааласа ушундай бир жаман илдеттер өтүп кеткиче колдон келгенче жардам берип турабыз. Ыктыярчылардын колдоосу облустун башка аймактарында да кызуу улантылууда. Көпчүлүк ооруканаларга медициналык каражаттарды алып берсе, айрымдары дарыгерлер үчүн тамак-аш уюштуруп, ар тараптуу жардам көрсөтүп жатат. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.